Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kutlu hadisinde aytat: "İnne lillahi ehlina minen nas." Çındığında adamların arasında Allah Taala'nın özgöçö sүйүктүү pendeleri var. Adamlar suraştı Peygamberimizden, alar kimder o Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aytты: "Ahlul Kur'an hum ahlullah ve khassatuhu." Alar Kur'an eleri, alar Allah Taala'nın özgöçö sүйүктүү pendeleri olup sanalat. Kur'an elerin карай турган болсок, дүйнөдө дагы, акыретте дагы алардын даражасы бийик болуп эсептелет. Каякта болбосун, алар эң алдыңкы орунда турат. Карай турган болсок, мына бир чогулуштарда, мадристерде Kur'an элери алдыңкы орундарда отурушат. Мечиттерде карай турган болсок, Kur'an элери михраптарда болушат. Ал эми кабырга коюлганда Kur'an элери алдын коюлат. Кандай эле бир окуяда Пайгамбар алейхиссалам кабырга коюп жатканда эң алгач Kur'an элерин биринчи койгон. Ал эми бейиште карай турган болсок, эң даражасы бийик бул Kur'an элери болуп саналат. Кыямат күнү Kur'an ээсине айтылат: "Иқра вартақи вараттил кама кунта тураттил фид дунья." Сен окуунуң жана көтөрүлгүнүң жана тартил менен окуунуң кандай эле бул дүйнөдө окуганыңдай. Фа инна манзилатака инда ахири аятин тaqra'uha. Анткени сенин даражаң эң акыркы окуган аятыңда болот дейт. Карай турган болсок, бул Кур'ани Карим адамзат үчүн жөнөтүлгөн улуу китеп болуп саналат, берекелүү китеп болуп саналат. Аллах Таалам Кур'ани Каримде айтат: "Хаза китабун анзалнаху мубаракун." Биз түшүргөн бул китеп берекелүү китеп деп Аллах Таалам Кур'ани Каримде айткан. Ошондуктан бул Кур'ани Карим бул берекени алып келүүчү китеп. Жана Аллах Таалам Кур'ани Каримди береке деп, кайсы бир нерсенин берекеси деп чектеген жок, байлаган жок да. Жалпы айтылды. Демек, карай турган болсок, бул Кур'ани Карим үйүңүзгө берекени алып келет, ырыскыңызга берекени алып келет, жумушуңузга береке алып келет, үй бүлөңүзгө, жүрөгүңүзгө береке, тынчтык алып келет. Бүткүл жакшылыктын, берекенин себептерин Кур'ани Карим алып келүүчү болуп саналат. Демек, бул Кур'ан бүткүл жакшылыктарга, берекелерге себеп болуп саналат. Буга өтө көптөгөн окуялар күбө болуп берет. Андыктан күнөөлөргө тоба кылып, Аллахтан кечирим сурап, Кур'ан менен болгон мамилебизди бекемдешибиз керек. Анткени качан инсан күнөө кыла турган болсо, жүрөгү караят. Качан жүрөгү карая турган болсо, Аллах Тааламдын китебин окуу жакшылыгынан, тилават кылуу жакшылыгынан куру калат. Усман радиаллаху таала анху айтат: "Лау тахурат кулубукум ма шабиат мин калами раббикум." Эгерде силердин жүрөгүңөр таза болгондо, анда Аллахтын сөзүнө тойбойт эле дейт. Кайра окуп тойбойт эле, кайра окумак дейт. Ошондой эле Усман радиаллаху анху өзү да өтө көп Кур'ани Каримди окуйт болчу. Өзү да айткан сөзү бар: "Инни ла астахи мин Аллахи айямурру алейя яумун ва лам акраил Кур'ан." Мен күндөрүмдүн кайсы бир күнүн Кур'ан окубай туруп өткөрүмдөн Аллах Тааладан уялам дейт. Ошондуктан келиңиздер баарыбыз кылган күнөөлөрүбүздүн тоба кылып, Аллах Тааладан кечирим сурап, ар дайым ушул Кур'ани Каримди окуп турууну өзүбүзгө бекем амал кылышыбыз керек. Анткени канчалык Кур'ан окуй турган болсок, биздин даражабыз көтөрүлөт. Ар бир тамгага, ар бир аятка, ар бир сүрө сиздин даража, бийик орунга жетишиңизге себеп болуп берет. Ошондой эле Бакара сүрөсүн окуңуз, Каф сүрөсүн окуңуз. Кайсы бир күндөрдө, кайсы бир айларда, кайсы бир убакыттарда дайындалган сүрөлөр окуй турган болсок, өзгөчө жакшылыктарга жетебиз. Ошондуктан өзүбүзгө күнүмдүк амалыбызга киргизип, Кур'ан окууну бекем тутушубуз керек.